Кудайдын Мисирге жиберген апаттары. Чыгуу 4-чү, 5-чи, 7-чи, 8-чи, 9-чу, 10-чу бөлүмдөрдөн алынган аяттар. Жараткан Эге Мусага дагы мындай деди: Мисирге барганыңда мен берген кудурет күч менен фараондун алдында бардык кереметтерди көрсөт. Мен анын жүрөгүн таш кылам. Ал элди кое бербейт. Анан фараонго мынтип айт: Жараткан Эге мындай дейт: Исраил, менин уулум, туун уулум. Мен сага уулумду кое бер. Ал мага ибадат кылсын деп айткам. Бирок сен аны кое бергенден баш тарттың. Ошон үчүн мен сенин уулуңду, туун уулуңду өлтүрөмүн. Анан Жараткан Эге Аарунга: Мусаны тоскону эң талаага бар, деди. Аарун жөнөп Мусага Кудай тоосунун этегинен жолугуп, анын жүзүнөн сүйдү. Муса өзүн жөнөткөн Жараткан Эгенин айткын деген сөздөрүн да, көрсөт деген кереметтерин да Аарунга бүт айтып берди. Анан Муса менен Аарун барып, Исраил элинин бүт аксакалдарын чогултушту. Аарун Жараткан Эгенин Мусага айткан сөздөрүн баарын аларга айтып берди. Муса болсо элдин көз алдында кереметтерди көрсөттү. Эл ошондо ишенди. Калк Жараткан Эгенин өз элине назар салганын, тарткан азаптарын көргөнүн укканда ага таазим этип табынды. Ошондон кийин Муса менен Аарун фараонго барып, ага мындай дешти: Жараткан Эге Исраилдин Кудайы мындай дейт: Элимди кое бер, ээн талаага барып мага арнап той өткөрсүн. Бирок фараон аларга: Анын айткан сөзүн угуп, Исраил элин кое бергиде Жараткан Эге ким экен? Мен Жараткан Эгеңди да билбейм. Исраил элин да кое бербейм, деди. Анда Муса менен Аарун мындай дешти: Еврейлердин Кудайы бизге көрүндү. Бизге уруксат бериңиз. 3 күн жол жүрүп барып, ээн талаада Жараткан Эге Кудайыбызга курмандык чалып келели. Ал бизди жугуштуу илдетке чалдыктырып, же кылыч менен кырып жазалабасын. Мисир падышасы аларга: Эй, Муса менен Аарун, эмнеге элди жумушунан аларды кылып жатасыңар? Деди. Бар, жумушуңарды кылгыла. Карагыла, бул жерде канча көп киши бар. Эмне ушунча эл жумушун токтотсун дейсиңерби? Ошол эле күнү фараон мисирлик көзөмөлчүлөр менен Исраил элинин иш башчыларына мындай буйрук берди: Элге мындан кийин кыш куйганга мурун Кудай саман бербегиле. Өздөрү барып саман жыйнап алышсын. Мурун канча кыш куюшкан болсо, мындан кийин да ошончо кыш куюга мажбур кылгыла. Санын азайтпагыла. Алар жалкоо, ошол үчүн барып Кудайыбызга курмандык чалып келели деп кыйкырып жатышат. Алардын жумушун дагы орлоткула. Куру сөздөргө кулак салышпасын, иштешсин. Ошондон кийин Муса Жараткан Эгеге кайрылып мындай деди: О Эгем, эмнеге элиңди мындай балеге туш кылдың? Эмнеге мени жибердиң? Фараонго барып, сенин атыңдан сүйлөй баштагандан бери ал бул элдин башына ого бетер балени үйдү. Сен болсо өз элиңди куткаруу үчүн эч нерсе кылбадың. Жараткан Эге Мусага мындай деди: Мына, мен сени фараон үчүн Кудайдай кылам. Ал эми агаң Аарун пайгамбарың болот. Сага буйругандарымдын баарын ага айтасың. Агаң Аарун Исраил элин Мисирден кое бер деп фараонго айтат. Бирок мен Мисирде көп керемет жышаандарымды көрсөтүү үчүн фараондун жүрөгүн таш кылам. Фараон силерди укпайт. Ошондо Мисирди кудурет күчүм менен каттуу жазалап, элим Исраилды топ-тобу менен Мисирден алып чыгам. Мисирге кудурет күчүмдү көрсөтүп, Исраил элин алардын арасынан алып чыкканымда, менин Жараткан Эге экенимди мисирликтер билишет. Муса менен Аарун Жараткан Эге кандай буйруса, ошондой жасашты. Фараон менен сүйлөшкөндө Муса 80-де, Аарун 83-тө эле.
жараткан эге Муса менен Арунга: "Фараон силерге бир керемет көрсөткүлө дегенде, сен Муса Арунга таякты алып, фараондун алдына таштады. Жерге түшкөндө таяк жыланга айланат" деди. Муса менен Арун фараонго барып, жараткан эге айткандай жасашты. Арун таякты фараондун жана анын нөкөрлөрүнүн алдында таштады эле, ал жыланга айланды. Фараон даанышмандары менен сыйкырчыларын чакырды. Алар да өз сыйкыры менен ошондой эле керемет көрсөтүштү. Алардын ар бири таягын таштап жибергенде алар жыланга айланды. Бирок Арун таштаган таяк алардыкын жутуп алды. Жараткан эге айткандай фараон жүрөгүн таш кылып, аларды уккан жок. Анан жараткан эге Мусага мындай деди: "Фараон таш борбойдон. Ал элимди кое бергиси жок. Эртең эртелеп фараонго бар. Ал Нил дарыясына барган кезде сен дарыянын боюнда анын жолун тосуп тур. Жыланга айланган таяк колуңда болсун. Ошондо фараонго мындай де: жараткан эге, еврейлердин кудайы, элимди кое бер. Алар ээн талага барып, мага ибадат кылып келсин деп айттыруу үчүн мени сага жиберди. Бирок сен ушага чейин уккан жоксуң. Эми жараткан эге мындай дейт: жараткан эгенин ким экенин сен азыр билесиң. Колумдагы мына бул таяк менен дарыядагы сууну урганымда ал канга айланат. Дарыядагы балыктар өлүп, суу сасып кетет да мисирликтер андан иче албай калышат. Муса менен Арун жараткан эге буйругандай жасашты. Арун фараондун жана анын нөкөрлөрүнүн көз алдында таягын көтөрүп туруп, дарыянын суусун урганда андагы суу бүт канга айланды. Дарыядагы балыктар өлүп, суу сасып кетти. Мисирликтер дарыядагы суудан иче албай калышты. Мисир жери бүтүндөй канга толду. Бирок Мисирдин сыйкырчылары да өз сыйкыры менен сууну канга айлантышты. Жараткан эге айткандай фараон жүрөгүн таш кылып, Муса менен Арунду уккан жок. Фараон бурулуп Ак сарайына кетти. Ал бул окуяга көңүл да бурган жок. Мисирликтердин баары ичер суу табуу үчүн дарыянын боюн казып киришти. Анткени дарыянын суусунан иче албай калышкан эле. Жараткан эге Мусага мындай деди: "Фараонго барып, бул сөздөрүмдү жеткиз. Жараткан эге мындай дейт: элимди кое бер, алар мага ибадат кылсын. Эгер элимди кое берүүгө макул болбосоң, бүт өлкөңдү бакага толтуруп апат жиберем. Нил дарыясы бакага быкылдап толуп, андан чыгып сарайыңа, төркүйүңө, төшөгүңө, нөкөрлөрүң менен элиңдин үйлөрүнө, тандырларың менен камыр жууруй турган табактарыңа да кирет." Арун колун Мисир сууларын карай сунду. Ошондо бакалар чыгып, Мисир жерин каптап кетти. Бирок сыйкырчылар да өз сыйкыры менен ошондой жасашып, Мисир жерине бакаларды чыгарышты. Фараон Муса менен Арунду чакырып: "Жараткан эгеге сыйынгыла. Ал мени жана элимди бакалардан арылтсын. Анан мен Ысрайыл элин жараткан эгеге курмандык чалганы кое берем" деди. Муса фараонго: "Убакытты өзүңүз белгилеңиз. Бакалар тек дарыяда калып, сизден үйлөрүңүздөн жоголсун деп сиз үчүн, нөкөрлөрүңүз жана элиңиз үчүн качан сыйнайын" деди. "Эртең" деди фараон. "Айтканыңыздай болот" деди Муса. "Эми жараткан эгеге Кудайыбызга тең келе турган Кудай жок экенин билесиз. Бакалар сизден, үйлөрүңүздөн, нөкөрлөрүңүздөн жана элиңизден жоголуп, дарыяда гана калат." Муса менен Арун фараондон чыгышты. Муса фараонго жиберген бакаларды жок кыла көр деп жараткан эгеге жалбарды. Жараткан эге Мусанын айтканын орундатты. Үйлөрдөгү, короолордогу жана талаадагы бакалар кырылып калды. Аларды чогултуп үйүп коюшту эле, Мисир жери сасып кетти. Фараон жагдай өзгөргөнүн көргөндө, жараткан эге айткандай жүрөгүн таш кылып, Муса менен Арунга кулак салбай койду. Жараткан эге Мусага: "Арунга айт, таяк менен жерди урсун. Ошондо жердеги чаң чиркейге айланып,
бүт Мисирди каптайт, деди. Алар ошондой кылышты. Арун колундагы таякты көтөрүп, жерди уруп жибергенде адам менен малды чиркей каптап кетти. Бүтүн Мисир жеринин чаңы чиркейге айланды. Сыйкырчылар да өз сыйкыры менен чаңды чиркейге айланталы деп, бирок колдорунан келбеди. Адамды да, малды да чиркей каптап кеткен эле. Ошондой сыйкырчылар фараонго бул Кудайдын кудурети дешти. Бирок жараткан эге айткандай, фараон жүрөгүн таш кылып, аларды уккан жок. Жараткан эге Мусага мындай деди: Фараонго барып мынтип айт. Жараткан эге, еврейлердин Кудайы мындай дейт: элимди кое бер, ал мага ибадат кылсын. Эгер кой бергиң келбей, кармап тура берсең, анда таладагы малыңды, жылкыларыңды, эшектериңди, төөлөрүңдү, уйларың менен кой эчкилериңди жараткан эге кудурети менен жазалап, аларга жугуштуу оор ылам жиберет. Бирок ал мурункудай эле жүрөгүн таш кылып, элди кое бербеди. Жараткан эге Муса менен Арунга мындай деди: мештен кочуш толо күл алгыла. Мусаны фараондун көз алдында асманга чачсын. Ошондо күл чаңдап бүт Мисирге тарайт да, өлкөдөгү адам менен малдын баарына ириңдүү жара чыгат. Бирок жараткан эге фараондун жүрөгүн таш кылып койду. Жараткан эге Мусага айткандай, фараон Муса менен Арунга кулак салбады. Жараткан эге Мусага: колуңду асманга сун, ошондо бүт Мисир жерин, адамдарды, малды жана талаадагы баардык өсүмдүктү добул урат, деди. Муса таягын асманга сунганда, жараткан эге күндү күркүрөтүп, добул жаадырды. Жерге чагылган түштү. Ушинтип жараткан эге Мисир жерине добул жаадырды. Добул уруп, ага аралаш чагылган чартылдап турду. Мисир болгону мындай каттуу добул урган эмес. Добул Мисирде талаада болгондун баарын, адамдарды, малды жана талаадагы бүт өсүмдүктөрдү талкалап, бак-дарак койбой сындырды. Ысрайылдар жашаган Гошен жерин гана добул урган жок. Фараон Муса менен Арунду чакыртып мындай деди: бул жолу мен күнөөлүүмүн. Жараткан эгенин кылганы ак. Ал эми мен элим менен күнөөлүүбүз. Жараткан эгеге сыйынгыла. Күндүн күркүрөгөнү жана добул токтосун. Силерди кое берем, кармабайм. Мусага мындай деди: шаардан чыгарым менен жараткан эгеге колумду жайып, сыйынам. Күндүн күркүрөгөнү басылып, добул да жаабай калат. Ошондо бүт жер жүзү жараткан эгеники экенин билесиз. Фараон жамгырдын, добулдун жана күндүн күркүрөгөнү токтогонун көрүп, күнөө кылганын улантты. Ал өзү да, нөкөрлөрү да өжөрлөнүштү. Жараткан эге Муса аркылуу айткандай, фараон жүрөгүн таш кылып, Исрайыл элин кое берген жок. Жараткан эге Мусага мындай деди: фараонго бар. Мен фараонду жана анын нөкөрлөрүнүн жүрөгүн таш кылдым. Муну аларга кереметтеримди көрсөтүү үчүн. Мисирликтерди маскара кылганымды, аларга көрсөткөн кереметтеримди уулуңа, уулуңдун уулуна айтып беришиң үчүн, жана силер менин жараткан эге экенимди билишиңер үчүн жасадым. Муса менен Арун фараонго барып, ага мындай дешти: жараткан эге, еврейлердин Кудайы мындай дейт: сен мага качанга чейин баш ийбейсиң? Элимди кое бер, алар мага ибадат кылсын. Эгер элимди кое бербесең, анда мына эртең жериңе чегиртке каптатам. Алар жер бетин бербей каптайт да, добулдан калган өсүмдүктү бүт жеп, талааңарда өскөн бак-дарак дегенден эчтеме калтырбайт. Ошондо жараткан эге Мусага: колуңду Мисирдин үстүнө сун. Мисир жерин чегиртке каптап, добулдан калган бүт өсүмдүктү жеп кетсин, деди. Муса таягын Мисирдин үстүнө карай сунду эле. Жараткан эге ошол жерге чыгыштан шамал жиберип, ал ошол күнү кечке жана түнү да токтобой сокту. Таң сүргөндө чыгыштан урган шамал чегирткелерди айдап келди. Чегирткелер учуп келип,
бүт Мисир жерин каптады. Бүт өлкөнү чегиртке каптап кетти. Мындай көп чегиртке мурда болгон эмес. Кийин да болбойт. Чегиртке жер бетин каптап кеткендиктен жер капкара болуп калды. Алар жердеги чөптүн баарын, доолдан калган бак-дарактагы мөмө жемишти жеп кетти. Мисирдин эч бир жеринде, талаадагы өсүмдүгүндө да, бак-дарагында да көгөргөн көк калган жок. Фараон Муса менен Аарунду шашылыш чакыртып: "Жараткан Эге, Кудайыңардын алдында жана силердин алдыңарда мен күнөө кылдым. Дагы бир жолу күнөөмдү кечирип, жараткан Эгеге, Кудайыңарга сыйынгыла. Ал мени бул апаттан куткарсын", деди. Муса фараондун алдынан чыгып, жараткан Эгеге сыйынды. Ошондо жараткан Эге тетири жактан, батыш жактан катуу шамал жиберди. Шамал чегирткени учуруп алып барып Камыш деңизине таштады. Мисир жеринде бир да чегиртке калбады. Бирок жараткан Эге фараондун жүрөгүн таш кылып койгондуктан, ал Исраил элин кой берген жок. Анан жараткан Эге Мусага: "Колуңду көккө сун, ошондо Мисир жерин көзгө сайса көрүнгүс караңгылык каптайт", деди. Муса колун көккө сунганда, Мисир 3 күн бою коюу караңгылык ичинде калды. Адамдар 3 күн бири-бирин көрө албай, эч кимиси ордунан тура да албай калды. Исраил эли жашаган жерде гана жарык болуп турду. Бирок жараткан Эге фараондун жүрөгүн таш кылып койгондуктан, ал Исраил элин кое бергиси келген жок. Фараон Мусага: "Жогол бул жерден. Көзүмө экинчи көрүнбө. Көрүнгөн күнү өлөсүң", деди. "Айтканыңыздай болсун", деди Муса. "Көзүңүзгө экинчи көрүнбөйт". Бул баянды ким кайра айтып бере алат? Азыр аудио жазманы паузага коюп, бир же эки киши уккан баянды эстеп кайра айтып берсин. Майда чүдөлөрдү эстегенге бири-бириңиздерге жардам берсеңиздер болот. Талкуулоо үчүн суроолор. Ар бир суроодон кийин аудио жазманы паузага коюп, жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Биринчи суроо: бул баяндан сиздерге эмне жакты? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Экинчи суроо: бул баяндан сиздерге эмне жаккан жок? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Үчүнчү суроо: бул баяндан Кудай жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Төртүнчү суроо: бул баяндан адамдар жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Бешинчи суроо: бул баяндан биздин бүгүнкү жашообузга эмнени колдонсок болот? Башкача айтканда, бул баяндын негизинде Кудай бизге эмне кылышыбыз керектигин айтып жатат. Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Алтынчы суроо: бул жумада бул баянды кимдер менен бөлүшсөк болот? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Бул баяндын тексти Кыргызстан ыйык китеп коомунун котормосунан алынган жана аталган коомдун уруксаты менен жаздырылган. Жакшы кабар медианын сайтынан ушундай жана башка маалымат каражаттарын бекер уксаңыз болот. Биздин интернет баракчабыз jakshykhabar.com